Ушул видеону соодагерлерге, коллегаларга арнап коеюн. Соодагерлерге негизи оңой эмес да. Иш татаал. Соода бул сүннөт. Ага тактык керек. Базарларда бир рядда бир адам базар боюнча оптон берет. Жана дагы өзү дагы ошол жерде розницага сатат. Улам адам көбөйгөн сайын, клиенттер көп болгон сайын, наркы коллегалар дагы улам суранып келип калат. Тигиден алып кеттим, будан алып кеттим, жазып кой депчи. По факту сразу жетсе жазат, азыр жазып коем десе эстен чыгат. Ошентип кийин унутулуп кетет. Же улам жазып нарк алып кеткен адам өзү жазбай жүрсө, мен алган нерсем ушунчалык кетиптирби деп адамды таң алдырат. Дүкөнүн иши да ошол, строй материал, строй инструмент, продукты питания, кийим кече саткандардын баарына да. Бизди кызыгат кылган кардарлардан мындай суроолор бар да. Мисалга, менде де дүкөн бар да. Менде дүкөн бар, менде спиртной жок. Эми 100% магазин халал дебейм, бирок спиртной, пиво, сива деген нерсе жок да. Аны сатпаймын. Эмнеге? Анткени ошол жүрөктө Кудайга болгон ишеним, Кудайга болгон коркуу сезим болгон үчүн. Мен өзүм жеке оюмда элдерге карыз берсем, бул садака бергенге караганда карыз бергенден соо көбүрөөк деп ниет кылып берем да. Чындыгын ошондой билген кишиге. Эми биз кыргыздар негизи буга кап болбошубуз керек. Биз кыргыз калкы ушундай бир кызыктай бир уникалдуу калк болобуз, жылкы мүнөз болобуз. Чыгып баратканды тебебиз, тиштейбиз, айбайына койбойбуз. Урматтуу кардарларга айтат элем да. Магазинден карызга суранып келгенде, жакшынакай, татынакай суранып келгенде, өзүнө ушул 5-10 сомдук тетрадь сатып алыш керек да, бир ручка мененчи. Эмне алса, ал өзүнө кошо жазып жүрүш керек да. Сатуучу менен сатып алуучунун итогу карыз эсептешкенде дал келиш керек да, бири-бирине ровно болуш керек. Канча сом? 10.200 сом. Аныкы дагы 10.200 сом чыгыш керек да, эсептешкендечи. Анан улам алып кете берет, күнү келгенде, эсеп китепке келгенде, ошончо болуп кеттиби дейт да. Ошончо болуп кеттиби деп өтө таң калып алат да. Как будто соодагерлер, магазинчилер аны кошуп жазып койгондой да. Адамды ушинтип кыжаат кылышат да. Эң жаман нерсе бул кыжаатчылык да, күмөн да. Соодага ошон үчүн тактык керек дегеним, же болбосо телефонго, заметкага жазып коюш керек да. Ушул нерсени алдым депчи. Анан эле берерге келгенде бир аз нааразы болуп, берсе өзүң дагы кыжаат болуп каласың. Кээ бир адамдар бар. Рахмат, керек мезгилде берип турдуң. Рахмат, керек мезгилде ажатымды ачтың депчи. Рахмат кулдап койгонуңа депчи. Бирок негедир ушу кыргыздардыкы ушул карызга эсепке китепке келгенде ичине кайым айтышуулар, анча-мынча күмөн саналуу, ишенбөөчүлүктөр болуп калат да. Адамдын акысы бул өтө жаман нерсе. Адамдын акысына киргенчи. Бул дүйнөдө эмес, акыретте дагы бул төлөп бере турган нерсе болуп калат да. Ошого тактык керек, урматтуу кардарлар, соодагерлерди көп кыйнабагыла. Ошончо болуп кеттиби депчи, заметкага жазып коюш керек, телефонго жазып коюш керек. Акырына келгенде бирдей чыгыш керек да. Өтө кызык иштер көп болот, эми убакыт кыска, анын баарын айтканга. Магазинчилерге иш оңой эмес, соодагерлерге иш оңой эмес. Чыдаган гана иштейт, канча деген нерв кетет, канча деген ден соолук кетет. Анын баарын иштеп көрбөгөн адам түшүнө бербейт. Ысык суукту, жокчулукту, күйгөн товарларды деген нерселерчи. Бирөөгө карыз бересиң, анан акырына келгенде ошентип көңүлүң ортуп коет. Биз ага таарынбашыбыз керек. Анткени кыргыздар ошондой мүнөзбүз. Эшти жаап көрүп деле жабылды бекен деп кайра текшерип көрөбүз. Машинаны култасак, машина култанды деп кайра текшерип көрөбүз. 5 метр нарыгыраак барып, дагы култанды бекен деп кайра келип дагы бир текшерип коебуз. Ушундай бир калк экенбиз да. Этажкада жашагандар болсо, култадым бекен деп дворго чыгып кайра келип текшерип чыккандар бар. Склероз оорусу бар да, унутчактык да. Эми соодагерде, мисалы үчүн, лично менин оюм көп деле соодагерлер алдабайт. Кээде адашчылык болуп калышы мүмкүн, бирок алдабайт деп үмүт кылам да. Ошон үчүн кардарлар заметкага, телефонго же ошо алган товарды мынча жазып жүрүш керек да. Кээ бир учурда эми баласын жиберет соодага, бирөөсүн жиберет, телефон чалып айтат, берип жибер деп, ошолорду же унутуп калабы. Ошончо болуп кеттиби дегенде, мисалы мен өзүм да кыжаат болуп кетем да. Жазылган нерселер эми, алган нерсеңиз албасаңыз мен каяктан жазып коймок элем депчи. Урматтуу кардарлар, соодагерлерди антип кыжаат кылбагыла. Өзүңөр заметкеге жазып жүргүлө. Итогу келгенде бирдей чыгыш керек болуп калат да. Бул кыйын маселе, бул татаал маселе бул. Мисалы Бишкекте мен көп жылдар бою соода кылганмын. Баары бир кыргыз мүнөзү ошол жакта дагы бар. Орустарда
кээ бир түшүнгөндөрү келип туруп карызды алып кетет. Очень прошу депчи, выручайте депчи, карыз берип койсун, анан төлөгөнү келгенде спасибо за то, что вы нам помогли, спасибо за то, что поддерживали, когда надо было. Бердиңер дейт да, анан разы болуп каласың да, депчи. Кээ бир учурда албайм десең болбостон 500 сом 1000 сом кошуп таштап кетет. Силерге да тиричилик керек. Ошол карызга жастырган адамдардын урук туугандары бар. Бай, колунда бар, машиналары бар. Бирок алардан сураса, алардан акча чыкпайт да. Иштетип койдум эле, эртерээк сурабайт белең. Же тоо коюмду айдап жибердим. Же жаңы эле машинаны оңдоттум, жантим минтим деп, аренданы бердим деп көрүңөр ушултон айтат да. Так что силерге карыз берген адамдарга иногда надо будет да отблагодарить, көңүлүн көтөрүп, рахматын айтып дегендейчи. Мына ушундай туугандар. Соодагерлерге ийгилик. Соодага тактык керек, өтө так болуңуздар. Алла разы болсун.